2026 жылга чейин Жалал Абадта 10 000 адамга мамлекеттик ипотекалык үй салынып бүтүшү керек. Мындай талап президент Садыр Жапаров тарабынан коюлган. Учурда аймакта 10 турак жай комплекси курулуп жатат. Анда 7 000ден ашык батир болот. Быйылкы жылы Асман 1 жана Асман 5-6 кварталындагы ипотекалык үйлөр толугу менен бүткөрүлүп, кезекте турган жарандарга бөлүштүрүлөт. Бүгүнкү күндө башка кварталда дагы көп кабаттуу үйлөрдүн курулуш иши кызуу жүрүп жатат. Ошондой эле Ошто дагы 10 000 адамга ылайык жана Баткен шаарында 12 кабаттуу 37 үй курулуп жатат. Ипотекалык көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу жеке Камчыбек Ташиевдин көзөмөлүндө ишке ашууда. Демек, курулуп жаткан имараттардын сапатынан кам санабай деле койсок болчудай. Кененирээк кесиптешим Асел Сыдыкова айтып берет. Элди арзан турак жай менен камсыз кылуу боюнча президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык Жалал Абад облусунун аймагында 10 турак жай комплекси курулуп жатат. Мында 7 000ден ашык батир болот. Быйылкы жылга Жалал Абад шаарындагы Асман 1 жана Сузак районундагы Асман 5-6 бөлүктөрү толугу менен бүткөрүлүп, элдин пайдалануусуна өткөрүлөт. Барыбызга маалым болгондой, ипотекалык үйлөрдүн курулушун министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өз көзөмөлүнө алган. Бир нече күн мурун жеринен таанышканы маалым. Бүгүн биз ипотекалык үйлөрдүн курулушу боюнча толук маалымат беребиз. Мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулушуна алгачкылардан болуп, мына ушул Жалал Абад шаарындагы Асман 1 кварталына капсула салынган. Бүгүнкү күндө мында курулуштун 80% аткарылып, жакынкы күндөрү пайдаланууга берилүүсү күтүлүүдө. Асман турак жай комплекстери жайгашкан аймак өзүнчө бир шаарчага айланат. Мында балдар ойночу жана машыгуучу аянтчасы, эс алуу жайлары, жер үстүндө жана жер төлөсүндө унаа токтотуучу жайлары каралган. Бул жерде бизде Асман турак жай комплекси общий 7 блоктон турат. 7 блоктун бардыгында иш кызуу жүрүүдө азыр. Азыр мындай карасаңыз, бизде фасад иштери дагы уже акырына баратат. Крышалары жабылып бүткөн. Ошону менен бирге бизде мына ограждениялар дагы уже тосулуп бүттү десек эле болот. Мына арчалар тегилип, газондор, жашылдандыруу немелерибиз дагы каралган бул жерде. Андан сырткары бизде мына өзүңүздөр көргөндөй түнү жарыктандыруу дагы каралган блоктордо. Бул бизге материалдын качествосуна дагы жакшы көзөмөл болот бизде. И иштин сапатына дагы. Бул жерде багы базалит деп коебуз. 110 плотностьтагы утепление колдонулат бизде. Жылуу и салкын болуш үчүн. Көп кабаттуу үйдө жашоочулар үчүн бүт шарттар түзүлөт. Учурда Асман 1дин ички жасалгалоо иштери кызуу жүрүүдө. Бизде бул Асман Резиденс 1 комплексибизде бул 2 комнат квартирабыз. 2 комнат квартирабыздын бул жери спальник комнатасы. Спальник комнатасына жылуу системалар коюлуп бүттү. Потолоктор жасалып калды. Электр зымдар да полностью даяр болуп калды. Бул жагы бизде туалет. Туалет отдельный и душевой кабинасы да бизде отдельный каралган. Буягы душевой кабинабыз, буяк гостиный комнатабыз и бул жак кухнябыз. Эми бул жерде бүт курулуш материалдары негизинен сапаттуу, бүт ошол жагына бизде катуу көзөмөл болгон үчүн бүт эшиктерибиз, бүт кеткен материалдар Россиядан келип, жакшы качестводагы материалдар. Полдор бардыгыбыз бизде ошо жакшы материалдар каралган. Бул жагы бизде кухнябыз, мынакей. Кухнядагы көрсөңүз керек кеңири бардыгы удобствосы менен мына гарнитурга коюлуучу немелер дагы коюлуп бүт даяр. Бизде азыр Асман 1 немезде бүт квартира ремонт болуп башталды. Алды 6-7 этажга чыгып калган. Мына уже бүткөн немеси азыр бизде бүт иштер катуу жүрүүдө. Отделкалары, потолок жасагандар, пол жасагандар бүт катуу тартипте иштеп жатат. Мындан сырткары Асман 2-3 кварталындагы үйлөр дагы тездик менен көтөрүлүүдө. 2 объекти 450ден 900 батирди түзөт. Бүткөрүү мөөнөтү 2025 жылга көрсөтүлгөн. 2023-түн 1 декабрында баштаганбыз. Кудайым бурса азыр
7 этаждын перекрытиясына келип калдык. Общий бул жерде жалпысынан 5 блок бар. Общий квартиранын жалпы саны 450 квартира куруп атабыз. Буюрса азыр иштер кызыкканда жүрүп атат. Үчтө дагы ошо экөө бирдей башталган бир момент. Азыр ал жактагы 6 этаждын перекрытиясына келип калды. Кудайым буюрса ушул быйыл үстүн жапканга аракет кылып атабыз. Быйыл пайдаланууга берилүүчү турак жайлардын катарын Сузак районундагы Асман 5-6 кварталындагы көп кабаттуу үйлөр толуктайт. Ушул тапта 5 кабаттуу үйлөрдүн чатырлары жабылып, жумуштун 80% бүткөн. Курулуштун 80% аткарылып калдык. Буюрса 6 блоктун чатырын жабып, бул жагы дагы уже 50%ке бүтүп калды чатыры. Буюрса убактында срогуна эме кылганга иншалла беребиз бүтүрүп. Азыр ички жумуштарынан боюнча отделка ремонту уже 4 этажга келип калды. Сантехника, электрика уже полностью бүттү ичинде. Азыр отделка 4 этажга чейин балдар уже биздин көзөмөлдө жакшынакай кылып элдерге тапшырып бергенге аракет кылабыз. Малярный работа калды, потому что подъездный частта жумуштар бүтө элек ал, ошого байланыштуу ал жерде движение болгон үчүн конец этапта кылып бүтүрөбүз аныч. Республиканын аймагында ипотекалык көп кабаттуу үйлөр биринчилерден болуп Жалал Абадта башталган. Облуста жогоруда белгиленгендей 10 турак жай комплекстери курулууда. 2025-жылы 7500 үй бүлөгө батирлер тапшырылат. Өлкө башчынын тапшырмасына ылайык Жалал Абадка 2026-жылга 10 000 үй курулуп бүтүшү керек. Ушундай эле типте мамлекеттик ипотекалык үйлөр Ош шаарында түшүп жатат. Учурда калаада 5000 адамга ылайык турак жайдын курулушу башталган. Алардын бири Курманжан Датка жана Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Жалпы 1 гектар 36 сотук жерди түзгөн аянтка 12 кабаттан турган 8 блок курулат. Мында 1-2-3 бөлмөдөн турган 542 үй бүлө үчүн батирлер жайгашат. Жумушту баштаганыбызга 1,5 ай болду. 1,5 айдын ичинде 6 блоктун котлованы казылып, 6 блоктун фундаменти курулуп, алардын үчөөнүн ошо астыңкы автопаркинг жана кладовой кабаттарынын дубал колонналарын куюп, үчөөнүн автопаркингинин дубалдарын жана колонналарын куюп бүттүк. Иш өтө жакшы, 3 этап контролдо өтүп атат. Материалдарыбыз үзгүлтүксүз жана өз убагында жеткизилет. Курулуш материалдары сапаттуу, сертификаттары бар. Ал эми Асман Резиденс 2 турак жай комплекси Ош шаарындагы Мамыров көчөсүндө болжол менен эски автоунаа базарынын айланасында кирпич заводунун ордуна түшүп жатат. 11 гектар жерге 12 кабаттан турган 56 блок курулат. Анда жалпы 4032 батири болот. Учурда котлован казылып, жумуш кызуу. 11 блоктун котлованы казылган. 2 блоктун фундаменти армированиясы бүтүп, ошо бетонированияга даяр турат. Ал жакта жалпысынан 56 12 кабаттуу үй курулат. 4032 үй бүлөгө батир каралган. Өзүнүн территориясында аллеялары, парктары, бала бакчасы, мектептери болот. Ошондой эле ар бир блоктун астында автопаркинг жана кладовойлор каралган. Буйруса проект аябай сонун түзүлгөн. Аяктоо мөөнөтү ал жакта дагы ушу 2026-нын 3 жана 4 кварталдарына тапшырганга аракет кылабыз. Мындан сырткары Баткен шаарынын Чет булак конушунда мамлекеттик ипотекалык үйдүн курулушу башталды. Ал жайга жалпысынан 12 кабаттуу 37 үй курулуп, аларда 2424 батир болот. Бул үйлөр курулуп бүтсө, Баткен шаарында эң бийик имараттар болуп калмакчы. Буга чейин Баткенде эң бийик имарат 5 кабаттан аша элек болчу. Ушул эле маселе мына Баткен облусунда азыр башталды. Жакында барып Баткен облусунда курулушту баштап беребиз. Уже котловандары казылып атат. Баткен облусуна 5000 үй бүлөгө курулуп атат. Ошентип олтуруп мына мамлекеттин түштүк жергесинде эле 25000 үй бүлөгө ушундай үйлөр курулуп атат. Так. Бул башталыш эле, себеби дегенде биз мамлекетибизде бүгүнкү жүргүзүлүп аткан саясаттын негизги маселеси ушу жөнөкөй адамдарга, жөнөкөй үйгө жете албаган, көп үй бүлөлүү, үйдү өзү сала албаган, жана мигрант болуп башка жака кетип квартира алам деп ушинтип башка мамлекеттерге барып иштеп жүргөн адамдарга
биз квартира менен мамлекет камсыз кылабыз деген чоң тапшырманы койгонбуз. Ошол тапшырманын негизинде иштер жүргүзүлүп атат. Мен ойлойм 2-3 жылдын ичинде ошол көптөгөн адамдарыбыз, көптөгөн биздин атуулдарыбыз квартира менен камсыз болот. Кыргызстандын 7 облусунун борборлоруна 12 000 үй бүлө жашай турган мамлекеттик ипотекалык үйлөр курулат. Бул боюнча Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Жалал Абадта мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулушунан кабаралган учурда билдирген. Маалыматка ылайык, бүгүнкү күндө арзан пайыз менен жана көп жылдык мөөнөт менен берилүүчү үйлөргө электрондук кезекке тургандардын саны 100 000ден ашкан. Бар бүтөсүң. Бетон иштери. Бүтөн иштери бүтөсүң. Үстүн жабасың. Үстүн жабасың. Быйылкы жыл үстүн жаба аласың. Бардык корпустар. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары Регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.